Учурда туура тамактануу баарыбызга эле түшүнүктүүдөй болгону менен бул дүйнөлүк деңгээлдеги эң ири маселелердин бири бойдон калууда. Ал эми өлкөбүздө калыптуу тамак аш менен камсыз кылууда негизги 9 продукт болсо, анын ичинен 4-өнү гана өлкө өзү камсыздай алат. Биринчи кезекте жашылча жемиш деп айтабыз. Ошол эле кезде картошка, анан сүт, кумшекер. Бул биз бүгүнкү күндө өзүбүз ички көрөктөрдү толук жабабыз. Калган маселелерде 5 продуктта бүгүн бул эт жана эт азыктары, нан жана нан азыктары, жумуртка, анан суу майы да. Азык-түлүк коопсуздугун сөз кылганда дагы бир орчойгон кемчилигибизди аттоого болот. Алсак жерлердеги үрүш жерлерди GID аянттарынын айыл өкмөттөрү тарабынан үй салууга берилип кетиши. Бул маселе 4-5 мамлекеттик органдан кол коюлуп чечилгендиктен өкмөт тарабынан маселени системдүү же ар тараптуу карап чечүү зарылдыгы бар. Бул азык-түлүк коопсуздугуна чоң мындай таасир этет. Биз аны белгилеп келебиз. Себеби дегенде биз 1 миллион 219 миң жерди иштетебиз. Бирок бүгүнгө чейин инвентаризация маселеси бүтө элек. Биз аны 2020 жылы толук айтабыз. Канча жер бул башка категорияга өтүп кетти депчи. Ал боюнча мамлекет иштеп атат. Чын айтканда министрлик бул маселе боюнча толук көзөмөл алып атпайбыз, аны мойнуна алыш керек. Дастурканыбызда керектүү тамак азыктарынын болушу менен бирге ар бир жаран туура тамактануу тууралуу кеңири маалыматтарды, айрым эрежелерди сөзсүз билүүсү кажет. Мына ушундай максатта жакында журналисттер үчүн Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фонду менен биргеликте Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму уюштурган тренинг өттү. Максат калкка туура тамактануунун маанисин ырааттуу чагылдырууда, массалык маалымат каражаттарын ролу жана материалдарды даярдоодо негизги көңүл бурчу айрым жагдайларды эске алуу. Мисалы, туура тамактанбаган баланы супергимназиядан окутсак деле өз мүмкүнчүлүгүнөн чалбагандыгы да айтылды. Анткени бүгүнкү күндө адам инсандык ресурсту өнүктүрүүнүн 3 даражасы бар. Репродуктивдүү, кайта кайталанган билим, продуктивдүү, натыйжалуу билим деп коет, эң жогорку креативдик, чыгармачыл. Биз чыгармачыл инсандарды тарбиялоодо карап көрүңүздөр. Аналитикалык көндүмдөр болбойт. Эс тутумдун мыктылыгы, инновациялык же мына ошол интеллектуалдуу, кудуреттүү адам ресурсун тандоодо биз алсыздыкка жол беребиз. Жалпылап айтканда, туура тамактануу ден соолугу үчүн жана узак жашоонун негизи. Ал үчүн ар бирибиз үй бүлөдө, коомдук жайларда дегеле кара курсакты кампайтууда эмне жесек пайдалуу деген суроого өзүбүз жооп беришибиз кажет. Калия Карыбекова, Абдылас Усенов, Толгонай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.